Изобилие, берекелүүлүк. Кийинки күн дагы ачык жана жылуу болду. Кечке чейин бакта иштешип, кечинде устат менен шакирт кайрадан беседкада кезишти. Бирок Мехронду таң калтырып, устат сабакты талаада өтүүнү сунуштады. Бакты аралап өтүшүп, кичине калиткадан чыгышты да 10 метрден кийин эле квадрат формасында болгон жердин аянтына келишти. Ал жерге дан эгиндери айдалган экен. Кылтыйып жашыл болуп өсүп калышыптыр. Аянттын тигил башында жерди сугарып жүргөн адамдар көрүндү. Жер эч качан алдабайт. Жерди иштетип аткандар менен ал чынчыл. Эл эмгегин жер жебейт деп талааны карап, устат өзүнүн сабагын баштады. Жер сабырдуу жана боорукер. Элдин акысын сүйүүсү менен төлөп берет. Мына ошондуктан фермерлерге атайын мотивациянын кереги жок. Аларга позитивдик настрой боюнча эч кандай китептин кереги жок. Алар жерди иштетүүнүн бардык керектүү эрежелерин билишет жана алардын талыкпас эмгеги үчүн жер өзүнүн акысын берерин ишенишет. Эгер урук сээп, аны багып жана камкордук кылсаң, урук өнүп чыгат жана түшүм берет. Шаардагы жашаган адамдарга дайыма мотивация керек. Ызы-чууда жана шашылышта жүрүшүп, алар өздөрүнүн алгачкы максаттары жөнүндө унутуп коюшат. Шаар өзүнүн токтолбогон ритми менен тартып алат жана адам өзүн кичинекей сезип калат. Азыр ал шыктанып турган болсо, максатына карай бараткан болсо, бир канча убакыттан кийин ал ориентирин жоготушу мүмкүн. Дайыма чыңалып жүргөндөн чарчайт, өзүнүн максатын унутат жана ага кайрадан унутулуп калган кыялдарын эстеткен, өчүп бараткан каалоолорун жандырган кошумча мотивация керек болот. Ал дайыма ошондой. Мезгил менен аны дайыма шыктандырып, мотивация берип, бийик максаттарын эстетип туруу керек. Аны жакшы китептер, таланттуу фильмдер, семинарлар жана башка иш-чаралар аркылуу жасаса болот. Шаарда жашаган адамдар өздөрүнүн тамырынан дайыма бизге кеңеш берип турган жерден, акылман жаратылыштан алыстап бөлүнүп калат. Ички сезимдерибиз рационалдуу ойлонуу менен алмашып калды. Ал эми жүрөксүз акыл эч качан бактылуулукка алып барбайт. Кел тетиги бактардын түбүнө отуралы. Устат талаага анча алыс эмес жердеги бактарды көргөздү да, алар ошол жакка көздөй басышты. Чөпкө үйдөн ала келген килемчени салып, устат Мехронду өзүнүн жанына отурууну суранды да сабакты баштады. Берекелүүлүк канчалык маанилүү экенин мен көп айтам. Берекелүүлүк закону биз чындыгында ким экенибизди, биздин келечегибизди, биздин жетишкендиктерибизди көргөзөт. Адамдар мүмкүнчүлүк океанына чай кашыктары менен келгени мени өкүндүрөт. Биз чай кашыктан чоңураак нерсени алышыбыз керек. Дүйнөдө акча, бакыт, сүйүү, мүмкүнчүлүктөр көп. Суроого жооп берсең, сен бактылуу, ийгиликтүү, жашоонун кубанычында жүргөн, сүйүшкөн адамдардын жүзүн көп көрөсүңбү? Мехрондун эмне деп жооп берерин билбей калганын көрүп, устат өзү жооп берди. Көп эмес. Эмнеге мындай? Анткени адамдар руханий категорияда ойлонбой калышты. Сага азыр аба жетип атабы? Албетте жетет. Эгерде жетип атса, сага баары жетет деп ойлон. Берекелүүлүк бардык жерден көрүнөт. Көрсө, ийгиликтүү болуш үчүн эч убакта мындай азыркы убактагыдай жеңил болгон эмес экен. Так мына бүгүн биз ийгиликтүү, бай боло алабыз. Карасаң, бизде дасторкон эч убакта бош болбойт. Жашообузда толтура байлык. Магазиндер, кийимдерге, мебелдерге, бытовой техникаларга толгон. Адамзаттын тарыхында биз жашагандай болуп эч ким жашаган эмес. Пайгамбарлар жана падышалар дагы биз азыркы жашап аткан жашоодой жашаган эмес. Падышалар биз кийип аткан кийимдерди кийишкен эмес. Чоң атаң, чоң энелериңен сурап көр. Сен алардан канча эсе жакшы жашап атканыңды. Айрыкча согуш күндөрүн эстесек, ошондо да биз ыраазы эмеспиз, нааразыбыз жана башка адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн сөз кылабыз, өзүбүздүкүн эстебей. Ошон үчүн эгер берекелүүлүктө жашагыбыз келсе, биз берекеде жашап атканыбызды эстешибиз керек. Биз аны сезишибиз керек, түшүнүшүбүз керек. Ошондо ошол түшүнүк кубаныч жана андан көп байлык алып келет. Ойлоп көрсөң, сен аялыңды, балдарыңды кандайдыр бир ченем менен сүйбөйсүң да, сен аларды жөн гана сүйөсүң, туурабы? Эгерде жөн эле сүйсөң, бул берекелүүлүк.
Жөнөкөйдөн башта. Мисалы өзүңө кымбат носки сатып ал. Азынан башта. Сен кымбат коттеджден баштай албайсың да. Бирок жок дегенде кымбат туалетный бумага менен баштасаң болот. Эми Мехрон, мен азыр сага эмнени айтам, ошону эсиңе сактап кал. Көзгө көрүнбөгөн байлыкты жана мүмкүнчүлүктөрдү көрө билүү берекелүүлүккө жол болуп саналат. Ааламдын байлыгы жана кудурети чексиз экенин түшүнүү жана өзүңө ошондой жашоону уруксат берүү берекелүүлүк болуп саналат. Адамдар менен сүйлөшкөндө берекелүүлүк жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кыл. Эгерде алар бул жөнүндө сүйлөшпөсө, көбүнчө акча жетпей атканы жөнүндө айтып, же бирөөлөрдүн акчасын эсептесе, алар менен сүйлөшпө.